Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта райондар аралык мелдештин финалында кимдер чыкты? Айт беребиз. Бишкекте райондар аралык республикалык мелдеш уланууда бүгүн 21 февралда жарым финалдык беттештер болуп өттү. Эске салсак, райондар аралык мелдешке 7 облустан жана 2 шаардан болуп жалпы 9 команда катышууда. А тайпасында Талас району Ак Суу менен Бишкекти утуп жарым финалга чыккан. Ал эми Б тобунда Суузак Каракулжа менен Лейлекти жеңип жарым финалга жолдомо алган. Ал эми С тайпасында Сокулук упайлар айырмасында Ош шаары менен Ак Талаадан алдыда болуп жарым финалга чыккан. Тайпада 2-нчи орунду алган 3 команда 4-нчү жарым финалдык оюн үчүн оюндарды өткөрүштү. 20 февралда өткөн 1-нчи беттеште Ак Суу менен Каракулжа ойноп 4-4 эсебинде жыйынтыкталган. Бүлүттер сериясында Ак Суу жеңүүчү болгон. Андан соң Каракулжа Ош менен ойнош керек болчу. Бирок Каракулжа өзүнүн каалоосу менен Ош шаарына жеңишти берип коюшкан. Жаңы переходи на О комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Бүгүн эртең менен болгон оюнда Ак Суу 6-2 эсебинде Ош шаарын утуп жарым финалдык жолдомону илип кетишти. Бул оюн бүтөрү менен чучу кулак кармалап, жыйынтыгында төмөнкүдөй жуптар түзүлдү. Талас Сокулук жана Суузак Ак Суу. Биринчи жарым финалда Талас району менен Сокулук кезгелди. Оюндун башында Эрсултан Айдаркан уулу жекеме-жекеде Исхак Бекболот уулу менен болгон кармашта жеңүүчү болуп, булакты тегерек чийинден алып чыгып, дароо Тайгазанга жакындап келип, эсепти ачып койду. Бир нече мүнөттөн кийин Сокулуктун капитаны Темир Молдокулов жооптук салымды салып кетти. Биринчи 15 мүнөттүктүн аягында бул мелдештин мыкты оюнчусуна негизги талапкер болуп жаткан Майрамбек Рыспеков өзгөчөлөнүп, командасын кайрадан алдыга алып чыкты. Майрамбек экинчи таймдын жүрүшүндө дагы 2 салымдын ээси болду. Ошентип экинчи тайм 4-1 эсебинде жыйынтыкталды. Үчүнчү таймда Эрбол Талантбек уулу жана кайрадан Майрамбек Рыспеков бир жолудан гол киргизишти. Жыйынтыгында Талас 6-1 эсебинде жеңүүчү болду. Экинчи жарым финалда Суузак менен Ак Суу ойноду. Ак Суу кече дагы бүгүн эртең менен дагы оюн өткөргөнүн эске алып, алардын аттары чарчады. Суузак жеңишке жетет деген божомол бар болчу. Бирок оюн андай болбоду. Ак Суу өзүнүн мыктылыгын далилдеди жана 6-2 эсебинде жеңишке жетип финалга чыкты. Эртең 22 февралда финалдык беттештер өтөт. Талас району Ак Суу менен биринчи орун үчүн ойносо, үчүнчү орун үчүн беттеште Сокулук району Суузак менен күч сынайт. Эске салсак, Талас менен Ак Суу тайпалык баскычта ойноп 4-0 эсебинде Талас жеңишке жеткен. Бардык салымды Майрамбек Рыспеков салган болчу. Бул ирет ким утуп, ким чемпион болот, эртең билебиз. Жакшы болот. Чемпион болуп келген командалар. Жакшы, таза оюн болду. Эч менен атандаш оюн таласында калды. Баарысы да кол алышып. Ушу Ардымак белине кайра Орусда чыгат деп атпа. Буюрса деп атабыз. Текшерип көрүп атабыз. Азия. Оюндар биз ойлогондон да мыкты го дейм. Балдардын баары тегиз, айдындай аттары алды. Баары балдар өз иштерин тагаттарды деп ойлойм. Ошо менен жеңишке жеттик. Район аралыкка чаптыктайбыз. Кышта да чаптык. Ошонун эмеси го дейм. Даярдыктар жакшы келгенбиз буюрса. Менеттик келгенбиз, менетсиз кайтты деп ойлойм. Ортонун аттары алып койдук. Аттар да күлүү экен. Аттар мыкты экен, күчтүү. Эмне үчүн орто эле деп атабыз? Жерге деле иштей албай койдукпу? Жерде алган жокпуз биз. Айтор бүт Талас коюн жерде бул оюнда. Талас күчтүү экен. Негизи силер даярдандыңар беле? Даярданган ушу. Аттар кичине даяр болбой алып. Ошол. Кийинки оюнуңарга өз үстүндө эле кемчилик кетип калды.